Сыйымдуулугу 2 кубка жеткенде ал ушул Күнгөй каналында учурда капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат. 1982 жылы курулган бул каналда буга чейин бир да жолу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Негизинен суу жоготууга көп учураган аймактары оңдолуп жатат. Жалпы узундугу 7 чакырымга жеткен каналдан Бел айыл аймагында жалпы 200гө жакын эгин талааларына сууга суу жетет. Күнгөй каналындагы оңдоп түзөө иштерин жумушчулар тез арада бүтүрүү аракетинде тыным албай иштеп жатышат. Антпесе элге убагында сууга суу жетпей калышы мүмкүн. Ага кошо Ноокаттын Бел айыл аймагынын айрым тургундары каналдагы аккан сууну ичүүчү суу катары да пайдаланышат. Ошондуктан кызматкерлер 3 топко бөлүнүп иш алып барып жатат. Биз алдыдан мына бүтөн куюунун алдыдан шагалдарды түшүрүп алып туруп шаблонду коебуз. Анан күрөгөнү тегизеп беребиз дагы, аркабыздан анан трамбоп болот. Анан кийин бүтөн куюлат. Биз алдын ала биз ушуну таярлап беребиз да. Аталган каналды капиталдык оңдоодон өткөрүүгө жана механикалык тазалоого деп 2 миллион ашык каражат каралган. Анын ичинде суу эң көп жоготууга учураган 130 метр аралыгы толук бетондолот. Күз мезгилинде дагы кошумча 100 метр оңдолот. Азыр жумушчулар бетондоо иштерин 15 күн аралыгында бүтүрүп тапшырышы керек. Анткени Найман каналында да оңдоо иштери жүрүп жатканга байланыштуу суу убактылуу токтогон. Азыр бул каналдан суу беришибиз керек. 15 күндөн ашча биз кармай албайбыз. Элдер да кызылдайт. Бул жакта водопровод деген жок экен. Мындан тышкары лотокторубуз бар эле 1,5 километр жерди тазалап, экскаватор механичкалары менен бетондоо иштери дагы часочный иштерибизди кылып келатабыз. Азыр бул жерге жеттик, эң кыйын жерине келдик да. Мына жерде шел түшөт, айылдын арасынан келип ашып, элдерге кыйын болгон жерлерди азыр бетондоп атабыз. Ноокат районунда жалпы чоң жана орто болуп 11 суу канал бар. Мындан 24 000 гектар эгин талааларга сууга суу жетет. Бүгүнкү күндө даярдык иштери 80% аткарылып калган. 15 апрелде суу бериле баштайт. Азыркы күндө техникаларыбыз баары жумуш менен камсыздалып атат. Быйылкы жылы кыш маалы жылуу болгондугуна байланыштуу кар жоктугуна биз кыш маалында Федоров каналдарын, механичкаларын толук аткарып алдык. Бардык каналдарда механичкаларды толук аткарылып бүттү. Азыркы күндө бетон иштерин аткарып атабыз. Мындан сырткары райондо Европа өнүктүр банкы тарабынан Сапарбай 1, Сапарбай 2 каналдары реконструкциядан өтүп жатат. Ал үчүн 300 миллион сом бөлүнгөн. Долбоор ушул жылы жыйынтыкталары күтүлүүдө. Анда 3000 гектар кайракы жерге суу жетет. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ноокат району.